Кудай буйрса азыр тез ылдамдыкта жүрүүчү поездде сапардыбасы айтылды. Устас менен Меккеден Мединаны көздөй сапар тартып аткан учурубуз. Анан устас негизи эле ушул жакта жашаган устас катары, умра башчы, ажы башчы катары ушул тез ылдамдыкта жүрүүчү поезд менен умрачылар кандай жетип ала тургандыгын сөзүңүз менен айтып берсеңиз. Биз буга чейин элдер жакшы билет, тарыхта пайгамбарыбыз, андан кийинки сахабалар, андан кийинки элдер бардыгы ат менен, эшек менен, төө менен, жөө жылаңдап сапар кылчу да. Анан жакын күндөрдө эле машина менен, автобус менен, айрыкча Кыргызстандан бери автобус менен ажыл кылган, ошондон бери КамАЗ менен келип өзлөрүнүн машинелеринде ажылык кылып кетчү да. Анан муну жыл өткөн сайын, күн өткөн сайын улам дагы машиналар жаңырып, автобустар дагы ылам жүрө турган автобустар ары эми келип жакынкы жылдардан бери поезд каттап калды. Ошол поезд менен каттаган кыйла эле айырма болот экен. Мисалы башка учурда 7-8 саат убакыт алчу болсо поезд менен, автобустар менен, ал эми поездда Мекке менен Майдинанын ортосу 2 саат 20 мүнөттө. 2 саат 20 мүнөттө чыккан киргени менен, демек 2,5 саатта Меккеден Майдинага же болбосо Майдинадан Меккеге кайра келип калышат. Бул кыйла ажылардын жана мисалы Майдина шаарынан Меккеге келгендерге кайра келип эле Меккеден умрасын жасаганга, башка амалдарын токтоп кеткенге аябай ыңгайлуу болот экен негизи. Мисалы устаз азыр сиздин биринчи жамаатыңыз Меккеде зыяраттарын толук бүттү. Ал эми экинчи жамаатыңыз азыр Медина шаарына конгону турат да. Анан негизи эле умра башчылар үчүн, ажы башчылар үчүн дагы бул тез ылдамдыктагы поезд ыңгайлуу. Сөз жок ыңгайлуу. Сөз жок ыңгайлуу. Эгер мүмкүн болсо, ошол мен да сунушталат элем. Ушул ылдам поезд менен жүрүү мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп пайдаланса жакшы болмок. Сунуш кылам. Аябай эле жакшы нерсе. Анан устаз ушул умрачылар Меккеге чөбү, Медина шаарына чөбү, негизи эле зыярат кылып бүтүп, бир шаардан экинчи шаарга кетип аткан учурда кайсы нерселерге көңүл буруусу зарыл? Азыр айрыкча могул ылдам поезд менен жүргөндө, ылдам поезд менен жүргөн учурда эске ала турган маселе бу жерде убакыт маселеси. Белгиленген убакытта эртерээк келип калганга аракет кылыш керек. Көбүнчө биз жамаат менен группаларды алып жүргөн учурларда ошол топто кээ бирлер бар, көп кенебей коюп, убакыттан кечигип калган учурлар, жамаатты артка тарткан учурлар болуп калат да. Ошон үчүн аларга мен насаатым ошол убакыт маселесине көңүл бурушса, айтылган мисалы поезд саат 9-да болчу болсо, 8:30 ошол эң аябай кечиккенде саат 8:30 поезд вокзалда болуп калыш керек. Ошону эске алыш керек. Эми бул сөз жок, фирмалар жетекчиликтери, уюштуруучулар ал нерсеге көңүл бурушат. Бирок ошентсе дагы ар бир адамдын эсинде ушул нерсе болуш керек. Бул убактысынан кечикпей келүү. Анан экинчи маселе поезддун бир эмеси, бул кемчилиги деп да айтпайбыз, болгону талаптары жана колунда жүктөрү, багаждар бар эмеспи? Ошол багаждар өтө чоң болбош керек. Анан жеңилирээк болгону жакшы. Бизде көбүнчөсү багаждарды чоң алып алып, анан аны колго сүйрөй албай кыйналып келип поездди жана жайгаштырган учурларда дагы кыйналып калышат да. Ошон үчүн жүктөрдү чаканыраак алганы жакшы болот. Сауд Арабиясындагы заман талабына ылайыктуу ыйык шаарларды бириктире турган тез ылдамдыкта жүрүүчү поезд станциясына турабыз. Ал эми Лидер умра компаниясы менен келген ар бир зыяратчы, ар бир умрачы дал ушул станция аркылуу 450 км аралыкты болгону 2 саат 20 мүнөттаны саатына 300 км менен жүргөн поезд аркылуу тез ылдамдыкта жетип аласыз. Ал эми ички шарттары кандай абалда жетесиз, кийинки видеодон толук көрөбүз. Кудай буйрса азыр биз жолго чыкканы турабыз. Ал эми менин билетимдин баасы 15.831 сом болду. Тагыраак айтканда, бул тез ылдам жүрүүчү поездде $100 $300 чейин баасы өсүп кетет. Ошондуктан баасы кымбаттап кетти, өсүп кетти дебесен, компания ар бир зыяратчынын ибаратына көңүл бурат. Поезддин ичине киргенден кийин бул жерде коляскачандар, мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн кирүүгө өтө ыңгайлуу. Ал эми бул жерде ажатканасы, daarатты ушул жерден алып
Ал эми тигил экрандарда болсо канча километр аралыкта кетип аткандыгы, ал эми бул жагында болсо жүктөр коюлат. Эгерде намаз учуру боло турган болсо, ушул жерге өзүңүздүн жай намазды коюп, кыбланы көрүп, окуп кете бересиздер. Ал эми компания тарабынан бөлүнгөн эркектер үчүн өзүнчө медресени бүткөн балдар, ошондой эле апалар үчүн медресени окуп бүткөн устазалар кандай нерселер керек боло турган болсо, ошолордун баардыгын жанында кызмат кылып турат. Кудай буйруса, умураңыздар кабыл болсун.